Саламатсыздарбы, урматтуу ишкерлер жана соода тармагынын өкүлдөрү, жыйындын урматтуу катышуучулары. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү өзүнүн тарыхый өнүгүүсүнүн татаал этабын баштан кечирип жаткан мезгил. Глобалдык өзгөрүүлөр байма-бай болууда, муну баарыбыздар күбө болуудабыз. Экономикалык жактан өнүгүү Азия континентине жылып жатат. Муну дагы бардыгыбыз билебиз. Мунун баарын ишкер катары сиздер дагы кылдат байкап турасыздар. Мына ушундай ар кандай чакырыктар менен сыноолорго карабастан өткөн жылы мамлекетибиз натыйжалуу ийгиликтерге жетише алды деп айта аламын. Биз дүйнөлүк санариптештирүүнүн экономика менен логистиканын арышы кеңейип, кулачын жайган шартта бар мүмкүнчүлүктөрүбүздү туура колдонуу менен дүйнөлүк каржы рыногунда өз ордубузду ээлөөгө тийишпиз. Мына ошондуктан биз башынан бери мамлекеттин бюджетин арттыруунун аракетин көрүп келе жатабыз. Аракеттерибиз текке кеткен жок. Анын натыйжасы катары өзүңүздөр билгендей, акыркы 3 жылдын ичинде курулуштардын көлөмү кескин көбөйгөнүн көрүп жатасыздар. Эл ичинде качан маданиятыбыз оңолот, спортчуларыбыз качан мамлекеттик колдоого алынат, эң жок дегенде 30 жылдан бери бир дагы оорукана курулбаптыр, билим берүү артка кетүүдө деген сөздөр байма-бай айтылып келгенин жакшы билесиздер. Бул тармактардын баарында биздин карапайым элибиз эмгектенгендиктен, чындыгында эле булар мамлекеттин аялуу катмарлары, аялуу тармактары саналып келген. Андыктан дал ушул социалдык тармактарга дыкат көңүл бурууну көздөп, бир катар иш аракеттерди мерчемдеп келгенбиз. Элибиз мамлекет тарабынан колдоого алынып, материалдык жактан туруктуу, турмуш тиричилиги жетиштүү, эртеңки күнгө ишенимдүү карагандай, ирденип буттарына тургандай болушу зарыл. Биз мамлекет башчылары, өкмөт ушундай шарттарды түзүүгө милдеттүүбүз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, социалдык багыттагы тармактарда жасалган жумуштардын баары мамлекеттик бюджеттен каржыланары жалпыбызга белгилүү. Ал эми мамлекеттик бюджет негизинен салык жана бажы төлөмдөрүнөн түзүлөрүн жакшы билесиздер. Мындан улам киргизилип жаткан контролдук кассалык машина, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз, электрондук эсеп фактура боюнча долбоорлор адилетсиз атаандаштыкка каршы күрөштө, керектөөчүлөрдүн жана салык төлөөчүлөрдүн катышуусун жогорулатууга, мамлекет менен бизнестин ортосундагы ишенимди арттырууга жана өлкөдөгү инвестициялык климатты жакшыртууга багытталган. Дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөр мына дал ушундай технологияларды колдонуп келатканын дагы жакшы билесиздер. Ошого жараша салыктан качуу мүмкүнчүлүгүн азайтуу, бизнес процесстериндеги жалпы ачыктыкты жакшыртуу менен салык чогултууну ачыктоо боюнча мен тапшырма берип келе жатамын. Албетте аталган дүйнөлүк технологиянын ишке киришине силердин ишкерлердин да үлүшүңөр чоң. Натыйжада бюджетибиз көбөйүп, жогоруда айтканымдай, көзгө көрүнөрлүк иштерибиз жүзөгө аша баштады. Эми бул маселе тууралуу кеңири маалымат берүү үчүн сөздү Кыргыз Республикасынын салык кызматынын төрагасы Абдувапов Алтынбек Каныбековичке берели. Киргизилип жаткан контролдук кассалык машина, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз, электрондук эсеп фактура долбоорлору боюнча кыскача баяндама берсин. Андан кийин Акылбек Усенбекович дагы ушул маселелер боюнча сөз сурап жатат. Андан кийин ишкерлердин дагы сунуштарын, пикирлерин, позицияларын угабыз. Андан кийин анан макулдашылган бир чечимге келебиз. Алтынбек Каныбекович, сөз сизде. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу жыйындын катышуучулары, ушул жылдын 1-июлунан тартып соода ишине патент берүү токтотула тургандыктан, соода чөйрөсүндө субъекттерди патенттен башка салык режимине которуу боюнча салык кызматында жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Салык милдеттенүүлөрүн аткарууну жөнөкөйлөтүү жана базарлардагы ишкерлердин колдоо максатындагы төмөнкүдөй жеңилдиктер каралган. Чекене соода жүргүзүүдө бирдиктүү салыктын 0% ставкасынын чеги 8 миллиондон 15 миллионго чейин көтөрүлдү. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тарабынан аныкталуучу базарларда жана кичи базарларда соода ишин жүргүзгөн субъекттер үчүн 100 миллион сомго чейинки түшкөн акчадан 0,1% өлчөмүндө бирдиктүү салыктын ставкасы каралган. Стратегиялык субъектлерге кирген базарларда
иш жүргүзгөн субъекттер үчүн өзгөчө режимдерге соода зонасындагы ишке салыктын жаңы салык режими белгиленди. Ага ылайык салык төлөөчүлөрдүн түшкөн акчасын жараша салыктын белгиленген ставкасын төлөө каралат. Базарларда чекене соода жүргүзгөн субъекттер ЭТТК модулунда операция жүргүзгөн 2025 жылга чейин бошотулду. Алар болгону ЭТТК системасында кампа ачып, товарларды гана кабыл алып туруулары керек. ККМ чектерди бербегендер үчүн административдик айыптар төмөндөтүлдү. Ошондой эле административдик айыпты 30 күнүн ичинде төлөгөн учурда 70% өлчөмүндө арзандатуу берилет. Жыл ичинде товарларды ЭТТКсыз алып өткөн биринчи факты боюнча эскертүү каралат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечимине ылайык 2024 жылдын 1-июлуна чейин базарларда ЭТТК, ЭФ, ККМди колдонуу боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүүгө мораторий киргизилген. Ошондой эле ЭТТКны колдонуу боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүүгө мораторий 2025 жылдын 1-январына чейин узартылды. Ушул жылдын 1-июнуна карата республика боюнча бардыгы болуп 368 базар жана кичи базар иштөөдө. Анда 49.037 ишкердик субъект өз ишин жүргүзөт. Алардын ичинен бирдиктүү салыкка өтүүгө тийиш болгон 30.834 субъекттен бүгүнкү күндө 26.424 субъект же 86%-ын түзөт. Өзгөчө режимдеги соода зонасында салык төлөөгө өтүүгө тийиш болгон 18.203 субъекттин ичинен 3.946 субъект катталган күндөн тартып салык төлөп башташкан. 12.354 субъект 2024 жылдын 1-июлунан тартып салык төлөөгө арыз беришкен. Ошондой эле патенттен башка салыкка өтүү, ККМ электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарын колдонуу тууралуу салык төлөөчүлөр арасында түшүндүрүү иштери туруктуу негизде жүргүзүлүп турат. Анын ичинде маалыматтык материалдар даярдалып, жарнамалык LED экран, баннер, массалык маалымат каражаттары, интернет сайттар, ар кандай социалдык тармактар, мессенджерлер, эл көп чогулган жерлердеги радио түйүндөр, маалыматтык стендтер аркылуу жайылтууда. Жарандарга уюлдук байланыш оператор аркылуу СМС билдирүү жөнөтүлүп, төлөм терминалдарына жана электрондук капчыктарда маалыматтык материалдар жайгаштырылган. Мамлекеттик жана расмий тилдерде 40 000ден ашык маалыматтык буклет жана брошюралар даярдалып таратылды. Базарларды жана кичи базарлардын администрациясынын өкүлдөрү менен биргеликте салыктарды төлөөнүн башка режимдерине өткөрүү планы түзүлдү. Ошондой эле 17 салык консультанты тартылды. Ар кандай аянтчаларда, анын ичинде базарлардын жана кичи базарлардын аймагында тегерек столдор, семинарлар, кеңешмелер, маалымат жыйындар жана брифингдер уюштурулду. ККМ электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды колдонуу маселелерине, ошондой эле активдерди легалдаштыруу жол жоболоруна өзгөчө көңүл бурулууда. Сиздин тапшырмаңыз боюнча субъектилерге ККМди сатып алууларына колдоо көрсөтүү максатында салык кызматы Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун программалык ККМ орнотуу функциясы бар 32 000 электрондук жабдууну акысыз алып таратып жатат. Ошондой эле салык кызматынын жаңы эсеп мобилдик тиркемеси иштелип чыкты. Ал ушул электрондук түзүлүштөргө орнотулуп, көбүнчө базарлардагы субъектилерге таратылат. Эсеп электрондук түзүлүштөрүн тейлөө интернет байланышты эске алганда айына 300 сом өлчөмүндө тейлөөнүн минималдуу наркы менен мамлекет тарабынан камсыз кылынат. Ушуга байланыштуу ушул жылдын 1-июлуна чейин мөөнөттө базарлардагы бардык субъекттер ККМ менен камсыз кылынат. Салык милдеттенмелерин жана талаптарды аткарууну ыңгайлаштыруу үчүн салык эжи мобилдик тиркемеси иштөөдө. Тиркеменин жардамы менен көптөгөн кызматтарды алууга болот. Мисалга алсак, ЭТТК менен иштөө, салык отчетторун тапшыруу, салыктарды тейлөө, карызды текшерип аны тейлөө, электрондук патентти тариздөө, салык органдарын маалымат алуу жана башка функциялар бар. Мындан тышкары ЭТТК жана ЭФти тариздөө процесстерин автоматташтыруу,
максатында салык кызматынын маалыматтык системаларын салык төлөөчүлөрдү эсепке алуу системалары менен түздөн түз интеграциялоонун ыкмалары иштелип чыкты. Жалпылап айтканда, сиз койгон тапшырмаларды, жан милдеттерди өз убагында аткарууга жана салыктарды жыйноо боюнча белгиленген планды толугу менен аткарууга болгон аракеттер көрүлүп жатат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу ишкерлер, өлкөнүн өнүктүрүүгө таасирин тийгизүүчү бир нече факторлор бар. Экономикалык өсүш болуш үчүн албетте алдыда көбүрөөк өндүрүштөр керек. Бул багытта 3 жылдан бери өлкөдө катуу иштер жүрүп жатканын көрүп турасыздар. Мына быйыл 100 жылдык Кара-Кыргыз автономия областына арналганга карата 100 ишкана, завод, фабрика ачылган. Ошонун ичинде биз Камбар Ата 1 ГЭСин дагы баштадык. Бирок чоң ишканаларды салуу жана алардын бутуна туруп кетиш үчүн кеминде бир 5 жыл керек экен. Ал эми базар болсо, бул тынымсыз иштеп турган очок сыяктуу. Азыркы учурда мамлекетке салыктын түшүүлөрүндө базарлардын үлүшү 879,2 миллион сомду түзөт. 1 миллиард сомго дагы жетпейт. Тагыраагы 2023 жылы салык кызматы чогулткан 185 миллиард сомдун алганда жалпы салыктын түшүү каражаттарынын 0,5% түзүп жатат. Бирок көлөмү 1 миллиард сомго жетпесе дагы салык кызматында катталган 556.196 кишинин, ишкерлердин салык төлөөчүгө базарлардын түздөн түз таасири тийип жатат бүгүнкү күнү. Базар эсеп фактураларды бербесе, анда товар алып соода кылган кийинки ишкерлерге абдан кыйын боло баштады. Ачыкка чыга албай, көмүскө экономикадан сыртка чыга албай жатышат. Демек, бүтүндө өлкө боюнча көмүскө экономиканын көлөмүн кескин кыскартууда негизги ролду жана косколдуктарды жарата турган бул чоң базардагы соодагерлер болуп калды. Экономикалык өсүшкө таасирин тийгизүүчү дагы бир фактор бул элдин кирешеси абдан көбөйдү. Мына биз 368 миңден ашык кызматкердин, мугалим, дарыгер жана башкалардын айлыктарын көтөрдүк. 779 миңден ашык пенсионердин пенсияларын көтөрүп атабыз, дагы көтөрөбүз. 437 миңден ашык жөлөк пул алып аткан, пособияларды алып аткан кишилердин пособияларын 3 эсе көтөрүп атабыз. Жалпы эле эгерде 2019 жылга салыштырмалуу жалпы өлкөнүн өкмөттүн расходу 167 миллиардтан 379 миллиардка көбөйдү. 2,5-3 эсеге көбөйдү. Соцфонд болсо пенсиянын көлөмүн 53,8 миллиардтан 101,8 миллиардка чейин. Бул жерде дагы 2 эседен ашык көтөрүлүп турат. Булардын баары тең биздин элдерибиз базарга алып барып, соода саттык кылып, алар дагы сиздердин оборотторуңуздун баарын көтөрүп бергенге өкмөт, өлкө жакшы сиздерге шарт түзүп берип атат. Биз салык жыйноонун жакшыртуу багытында натыйжалуу салык чогултуу жана салык төлөөдөн качууну контролдоо менен мамлекеттин бюджетин көбөйтүүнү көздөп келгенбиз жана мунун үстүндө иштей беребиз. Буга салыктык башкаруу тутумун модернизациялоо, коррупцияга каршы күрөшүү, ачык айкындуулукту жакшыртуу жана салык мыйзамдарын сактоо маанилүү. Дал ушул жерде сиздер менен иштешүүдө улам бир шылтоолор менен мамлекеттин өнүгүүсүнө атайлап тоскоолдук жаратуулар дагы болуп келгени айтып коюуга зарылчылык бар. Өлкөдөгү соода тармагындагы дээрлик ар бир экинчи ишкер салыктан качат же жүгүртүүсүн төмөндөтүп көрсөтөт. Ошондуктан, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз урушпай, талашпай, базардагылардын баардык шарттарына көнүп, соода саттыкты көмүскөдөн алып чыгуу боюнча бир топ иштерди чогуу жүргүзүп келатабыз. Салыктан качуу же жүгүртүүнү азайтып көрсөтүү кимге пайдалуу экенин өзүңүздөр билесиздер. Бул түз эле ошо базарларда иштеп аткан чоң ишкерлердин пайдасына гана кетип жатат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өзүңүз барып жолугушканда, андан кийинки жана мурунку жолугушууларда булар тараптан айтылган бардык сунуштарды биз аткарууга аракет кылдык. Укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргиздик. Кодекс менен атайын өзгөчөлөнгөн режимдерди бекитип бердик. Бирок базарларда керек болсо ушу ККМди атайлап киргизбөө үчүн топтор бар экенин дагы биз жашырбайбыз.
ККМ'ді колдонуу графиктер бекитилгенине карабастан 2016 жылдан бери создуктурулуп келе жаткан. 8 жылдын ичинде ККМ, электрондук шот фактуралар, ЭТТН боюнча базарчылардын билбеген, түшөнбөгөн нерсеси деле калган жок окшойт да. 2018 жылы салыктык жол жоболорду фискалдаштыруунун электрондук системасы боюнча атайын мыйзам кабыл алынган. 2020 жылы бюджеттик кодекске өзгөртүүлөр киргизилген. 2021 жылы программалар тынымсыз иштеп туруш үчүн Россиядан атайын системаны алып келип орнотуп, ал иштеп атат. 2022 жылы ККМди киргизүүдө боюнча өкмөттүн атайын токтому чыккан. ККМ аппараттардын наркы максимум 9000 сомго чейин түшүрүлдү. Аны да биз банктар менен бөлүп төлөө боюнча механизмдерин сиздерге тартуулап берип атабыз. 2022 жылдан бери 10.000 ККМ таратылып берилди. 2024 жылы болсо 32.000 ККМ аппаратты биз сиздерге бекер таратып орнотуп берип атабыз. Муну дагы Кыргыз индустрия ишканабыз өзү Кыргызстанда чыгара баштады. Мындан ары дагы биз таратып берүүгө даярбыз. Базарлар боюнча 3 түрлүү салыктын формаларын койдук. Эгерде жылдык кирешеси мурун 8 миллион сом болсо, урматтуу президентибиз жолугушкандан кийин 15 миллион сомго чейин көтөрдүк. 15 миллион сомго чейин болсо, анда салык төлөбөй эле койгула деп атабыз. Башкача айтканда, нөлдүк ставканын чеги, мына мен айтканда 15 миллион сомго жетти. Андан кийин 15 миллион сомдон 30 миллион сомго чейинкилер болгону 0,5% салыкты койдук. Тагыраагы максимум 30 миллион сом болсо, жылына болгону 145 000 сомдук салык төлөйт. Обороту 30 миллион сом болсо. Булар туурасында ГНСдин төрагасы менен асымда дагы айтып берди. Экинчиси, Дордой менен Кара суу базарларына өзгөчө салыктык режимди киргизип бердик. Сиздердин суранышыңар боюнча товар жүгүртүүсү бир жылды жалпысынан 100 миллион сомго чейин болсо, болгону 500 000 сомдук товардык сертификат сатып аласыздар. Үчүнчүсү, калган базарлар атайын токтом менен тизмеге киргизилди. Тизмедеги базарлар биз койгон шарттарды аткарса, тагырагалардын товар жүгүртүүсү 100 миллион сомго чейин болсо, эң төмөнкү 0,1% салык төлөйт да. Акча менен айтканда 100 миллион сомго болгону 100 000 сом. Бир жылга төлөп коюп иштей берсеңиздер болот. 1 миллион сомго 1000 сом төлөйт экенсиздер да. 0,1% деген таптакыр аз ставка да. Мындай шарт бир да 193 өлкөдө оонда регистрациядан өткөн. Бир да өлкөдө мындай шарттар жок. Мамлекеттин биздин негизги эле талабыбыз сиздер ККМ менен электрондук шот фактура ЭТТНди милдеттүү түрдө колдонуңуздар деп атабыз. Ушул жерден урматтуу Садыр Нуркожоевич айта кетчү сөз, азыркы ишкерлерге кайра түшүндүрүү иштерин жүргүзүлгөндүктөн 0,1%га өтүүгө кызыккандардын катары көбөйө баштады. Муну дагы бирок бузууга элге туура эмес түшүндүрүп, дүрбөтүүгө кызыккандар жок эмес экенин билебиз. Биз түшүндүрүү иштерин мындан ары дагы улантып кете беребиз. ККМды, ЭТТН жана СФны колдонуу салык мыйзамдарында ылайык бул милдет болуп саналат. Ар бир Кыргызстандын жараны же бизге келип иштейм дегендердин баарынын бул Конституцияда да каралган, салык кодексинде да каралган биздин милдетибиз. Бул ыктыярдуу иш эмес. Урматтуу ишкерлер, мамлекетке азыр саясат өзгөрдү. Бардык каражаттар мамлекетке жумшалып жатат. Коррупцияга аралашкандардын бардыгы кызмат орундарынан айрылып жатышат. Санариптик системалардын аркасында кандай каражаттар түшүп жатканын секунда сайын көрө баштадык. Бир аз сандарга токтолсок, өлкөдө бүгүнкү күнү 556 196 индивидуальный предприниматель катталды. 148 053 юридикалык жак катталды. Эми ири салык төлөөчүлөрдүн саны 592ге жетти. 2021 жылы эле 5 жыл катары боюнча 300дөн ашкан эмес. Электрондук шот фактура системасы киргенден бери 50 552 019 штук электрондук шот фактура басылды. Ал эми акчалай суммасы 7 триллион 376 миллиард 799 миллион 813 000 сомду түздү. Бул сандар дагы көбөйөт, эгерде базардагылар дагы баарын ачыкка чыгара баштаса. Ички НДСтен 2023 жылы 29,7 миллиард сом түшсө, 2026 жылы болсо болгону 11,9 миллиард сом түшүп жүргөн.
Biz mına 2024 жылды 5 айдын içinde 12,7 milyar сомду içki НДС'ten ala başladık. 2016 жылдағы 1 жылдық салықты buna быйыл biz 5 айдын içinde çoğultup koyduk. EAS'ten gelgen түшü НДС'te 2023 жылы жалпы 32,7 milyar сомду түшсө, biz 2024 жылдың 5 айында 15,3 milyar сомдан aştı. 2017 жылдан 2020 жылға чейин 1 жылдық түшүлөр 17 milyar сомго дагы жеткен эмес. Эгерде EAS'ten кирген 32,7 milyar сомдук салыктын 50% эле базарга барган болсо, анда базардан алынчу салыктын түшүүлөрдүн көлөмү 850 миллион сом эмес, 15 миллиард сомго чыкмакта. Базардан жоготкон көмүскө каражаттардын көлөмү орточо 14-15 миллиард сомду түзүп жатат. Эгерде силер электрондук шот фактураны бербесеңиздер, биз кийинкилерден бул салыктарды чогултпай калып атабыз. Биз буга да макул деп атабыз, бирок жанагы 0,1%ды басып, электрондук шот фактураларды кимден алып атасыңар, кимге саттыңар, бизге айтып койгула деп атабыз да. Пайда салыгы боюнча 5 айдын içinde 120%га көбөйдү. Сатуудан алынчу салык 5 айда 8,9 миллиард сом түшүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 147%га көбөйттүк. ККМдин саны 88.174-кө жетти. Ал эми ал аркылуу жүгүртүлгөн товардын көлөмү 5 айда 187,2 миллиард сомду түздү. Бажы төлөмдөрү 5-июнга карата 48,8 миллиард сомду түздү. Онлайн счетчик бүгүнкү күнү иштеп жатат. Салмак боюнча биз 5% гана погрешность бар, аны дагы аягына чыгарайлы деп атабыз. Эми конкреттүү түрдө базарлар боюнча сандарга токтолсом, Дордой базары Кыргызстандын Борбор Бишкектеги эң ири базар, анын ичинде 17 базар отурат. Кара Суу базары түштүктөгү эң ири базар болуп эсептелди. Мисалы, Кара Суу базарынын ичиндеги Осо Аманат, элдин баары Мелис Мырзакаматовго тиешелүү экенин айтып атышат бизге, экенин баары билет экен. Бул базарда 512 контейнер эле коюлган экен. Анын 2023 жылга чейинки төлөгөн салыгы 600 000 сомго жеткен эмес. 512 контейнерде өзүнүн ээси болуп туруп. Мына 2023 жылы 2 миллион сом төлөгөн экен. Ар бир контейнердин арендасына айына алган акчасы 8.900 сомдон 71.200 сомго чейин жетет экен. Орточо карай турган болсок 50 000 сомду караштырып атабыз. Мындан аз же көп болушу мүмкүн. Азыр текшерүүлөрдөн анализинен кийин биз так айта алабыз. 12 айга 512 субъектиге көбөйтө турган болсок, бул айына 25 миллион сом пайда көрүп атат. Сиздер ошо базарда отургандан бары аяка төлөп берип коюп атасыздар. Жылына 307 миллион сомдон аша киреше таап атат. А биз силерден ушу арендада отурган кишилерден 0,1% эле сизден сурап атабыз да. А сиздер 50 000 сом айына берип атасыздар, ал жөнүндө унчукмай жок. А биз 0,1% төлөп койгула, ККМ менен 100 миллион сомго чейин мына бизге ачыгын эле айтып койгула десек, мына сиздер дагы көнбөй аттыңыз эле, буюрса көнөбүз, буйрук боюнча да астыга жылабызго деп атам да. Мамлекет эмнеге биз сиздерге салыкты азайттырып атабыз? Бизге ушу салыктын көлөмүн көрүш үчүн СФ, ЭТТН, анан ККМди колдонуп берсеңиздер деп атабыз. Шу Кара Суу базарынын аянты 26 гектарга чыкты, мурун 14 гектарда эле жүрчү экен. Алматыда Мега Ситинин аянты 18,4 гектар жерде бар экен. Бирок экөөнүн кебетесин асман менен жерде барып көрүп атсаңыздар керек. Кандай өзгөрүлдү? Кара Суу базары башында 1984 жылы ачылган. Анда 12 гектар деп берчи, кийин 14 деп берип аткан. Азыр тактадык, мына 24-26 гектар болуп атат. 30 жылдын ичинде баягы эле базар. Кайра пробка болуп, жолдун баарын жылдырбай, кебетеси ошол жакта иштеп аткан кишилерге ушунча көп акча алып атып, бир да жолу бир татынакай шарттар түзүлгөн эмес да. Мен ойлоп атам, Дордойдо дагы анын ичинде 17 базарда Кыргызстан боюнча базарлардын баарын иретке келтирип, ошол жакта соода саттык кылып аткан ишкерлерге дагы келген биздин жарандарыбызга дагы жакшынакай шарт түзө турган мезгил келди. Биз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, штрафтарды дагы сиздин тапшырма менен ылдыйлаттык. 23 000 сомдун ордуна 13 000 сомго түшүрдүк. Аны да бир айдын ичинде төлөсө, скидка 70%га чейин азайтып бердик. Мындан тышкары биринчи нарушениялар боло турган болсо, жөн эле эскертүүлөрдү берип жатабыз.
Мындай жеңилдиктерди дагы бир жолу айтып коеюн, сиздер менен чогуу сүйлөшүп алып, чечип атабыз, ачык айкындуулукка чыгайлы деп. Казакстанда 1 миллион ККМ аппарат иштеп жаткан, азыр 5 эсеге көбөйдү. 5 миллион ККМ аппарат иштеп атат. Алматы шаарынын өзүндө эле 400 миңден ашык ККМ бүгүнкү күнү иштеп жатат. Ал эми бизде бүтүндөй өлкө боюнча 83 миңге чыкты деп биз сүйүнүп жүрөбүз. Мамлекетке түшкөн салыктардан социалдык объекттерди салып, жолдорду жасап, ирригацияны калыбына келтирип жатабыз, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошо мектептерде сиздердин балдарыңыздар да окуп жатат. Ирригациянын сууларынан сиздердин туугандарыңыздар өзүнүн жер менен эмгектенип пайдасын көрүп атышат. Салык негизи жакшылыктын айланпасы экенин баарыңыздар билесиздер. Мына азыр эми бизге таза бийлик келди. Салыкчылар дагы, алардын үстүндө турган крышалары дагы жок. Бүт жердин баарында ачык айкын иштеген кишилерди колдойсуңар деген Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасын биз так аткарып жатабыз. Урматтуу ишкерлер, сиздерге бардык тараптан колдоолор болуп жатат, жана мындан ары боло берет. Ачык айкын иштесеңиздер, президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич бүт мүмкүнчүлүктөрдү берди. Эми мындан ары базар ээлеринен бир гана сүйүнүч ушу таза иштеп бериңиздер деп суранып атабыз. Бүгүнкү күнү РСКдагы, Айыл банктагы ыңгайлуу ишкерлер менен иштей турган ишкер 24 жана Береке деген мобилдик тиркемелер ишке кире баштады. Электрондук формат боюнча салык инспекциясы дагы бир топ жеңилдиктерди сиздер менен чогуу ишке ашырып атышат. Буюрса, татынакай таза иштей турган мезгил келди деп мен сиздерге ишендирип кете алат элем. Рахмат көңүл бурганыңыздар. Рахмат Акылбек Үсенбекович. Урматтуу ишкерлер, сиздерди кызыктырган суроолоруңуздарды, сунуш пикирлериңиздерди ачык айтып, талкууга катышып берсеңиздер. Өз сунушуңарды тартынбастан ачык айткыла, пикириңерди ачык билдиргиле, ачык сүйлөшөлү. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Тармактык мекемелердин жетекчилери менен адистери дагы бүгүнкү жыйынга чакырылган, алар катышып отурушат, сиздерге жооп беришет. Ири олтуруп, түз кеңешип, акырында бир жыйынтыкка келели дагы сиздер менен биргелешкен чечим кабыл алалы. Баарыбыздын максатыбыз бирөө эле. Күчтүү, ирээттүү, мыйзамдуу Кыргызстанды куруу. Ошондуктан ишкерлерге дагы күч келтирбестен, ошол эле маалда мамлекетке дагы зыянын тийгизбестен биргелешкен чечимди бүгүн кабыл алалы. Ошол чечимибиз бүтүндөй өлкө боюнча иштегендей чечим болсун. Анда эмесе кезек-кезеги менен сөз бере баштайлы. Каалоочулар үчүн бул жерге доска дагы коюлган. Доскага чыгып, чийме чийип, схема аркылуу дагы түшүндүрмөлөрдү берсеңиздер болот. Кана анда сөз бере баштайлы. Так, сиз. Добрый день, уважаемые предприниматели. Позвольте вначале поблагодарить за возможность общаться. Очень интересная презентация, впечатляющие цифры. Все, конечно, мы это заметили. Я прежде всего хочу от имени бизнес-общества сказать, что мы все поддерживаем государственную политику для того, чтобы вывести бизнес из света в тень. В ассоциации, как правило, всегда это люди, предприниматели, которые работают по-белому. И те, кто работают где-то там в тени, они создают недобропорядочную конкуренцию. И надо, чтобы все работали на благо страны, пополняли бюджет, и чтобы была добропорядочная конкуренция. Прежде всего, еще хотел бы отметить, уважаемые руководители нашей страны, следующее, что динамика на самом деле сегодня очень хорошая не только в презентации, но и у наших предпринимателей, которые работают на рынках. Ментально и психологически и организованно люди уже готовы работать по ККН и в зоне особого торгового режима. Есть рынки, которые уже 95% полностью перешли на ККМ. И здесь, конечно же, общая огромная работа и самих рынков, и налоговой. Вот. Это все очень хорошо. Но есть еще вопросы, которые, я думаю, пользуясь случаем, можно было бы пообсуждать. В зоне особого торгового режима есть ЭТТН. Электронные товарно-транспортные накладные сегодня через мобильный телефон выписать невозможно. И поэтому предприниматели, которые там находятся, они сталкиваются с проблемой, что это, во-первых, специальный труд, который требует определенные знания, и, соответственно, тогда мобильного телефона недостаточно, надо еще поставить компьютер и принтер. Вот. И мы видим решение вопроса в следующем, что если сделать централизованно
чтобы выдавались ЭТТН, например, через карго, который поставляет товары, потому что у них есть все исходные данные, и дальше карго может и выдавать все эти ТТН. Мы на рынках можем предоставить возможность, чтобы создать пункты, где можно будет выдавать ЭТТН, и этот процесс таким образом будет сглажен. И 1 июля не за горами, если будет поддержка на самом высоком уровне, то тогда этот процесс пойдет достаточно быстро. Аналогия по ККМ, когда наши предприниматели вначале боялись ККМ, потом они стали говорить, что да, ККМ нам не страшно, мы боимся отчетности. И когда вот была создана программа Ишкер-24, и программа дает возможность делать отчетность самостоятельно, не нужно сидеть, выписывать, как они боялись, и там, держать с собой бухгалтера, как они говорили. Все, теперь по Ишкер-24 до 15 миллионов 0 отчетов, 0 налогов. Конечно же, это уже вопросов здесь практически нет. Оставалось еще по ЭТТН поработать. По ЭТТН была создана межведомственная рабочая группа, которую возглавил первый зам Кабмина Акалбек Алешевич Касымалиев. Там были многие наши коллеги, и мы обсуждали и пришли к пониманию о том, что правительство поддерживает не штрафовать по ЭТТН на рынках, кто работает по контрольно-кассовым машинам с 1 июля по 1 июля 2025 года, а наоборот оказывать поддержку и содействие. И владельцы рынков будут предоставлять налоговых консультантов, что те, кто не умеет, будет их обучать, и, надеюсь, налоговая служба будет точно так же помогать. Вот по зоне особо торгового режима это новый вид режима. Мы еще не знаем, как все это будет работать, поэтому думаю, что было бы логично и здесь не штрафовать, если где-то какой-то период времени что-то не так получается, потому что и для налоговой службы это новый режим, ну и, конечно же, для предпринимателей это тоже новый режим. Вот. Вместо штрафов давайте точно так же построим работу, чтобы помогать, обучать, рассказывать. И я думаю, тогда вопрос решится достаточно быстро и положительно. По вашему предложению мы готовы. Сейчас вот мои коллеги из налоговой и Министерства экономики, коммерции слышат меня. В течение недели мы готовы механизм централизованной выдачи ЭТТН решить. С нашей стороны все вопросы. Спасибо. Сиз аты жөнүңүздөрдү айтып, каяктан келдиңиздер, анан кайсы мекеменин организацияны жетектейсиздер айтып койсоңуздар, кайсы базардан деп. Толугун. Стенограмма үчүн. Всех приветствую. Меня зовут Чингиз Алканов. Я являюсь владельцем рынка Алкан-Базары, который является частью Дордоя. Мы специализируемся на товаре, который произведен в Кыргызстане, как все у нас говорят, самопошив. Прежде всего хочу отметить, что мы также поддерживаем правительство в данной инициативе, и данная налоговая реформа, на самом деле, она очень такие благие намерения несет. Я хотел бы чуть-чуть раскрыть вот тему штрафов, да. Если возможно, можно ли как бы договориться, да, внегласно или, может быть, какую-то бумагу выпустить о том, чтобы не штрафовать рынки хотя бы год. Я объясню, почему именно год, потому что у нас есть люди, которые специализируются на летней одежде, есть кто на зимней одежде, и есть те, кто сейчас не работают, но выйдут на работу, грубо говоря, там в январе. Такие тоже есть. Касательно самого штрафа я бы тоже хотел бы сказать, да, по новому налоговому законодательству штраф составляет 1 миллион сом. Вот. 1 миллион сом для некоторых предпринимателей будет означать, в принципе, закрытие бизнеса полное. Также по новому налоговому законодательству этот штраф 1 миллион сом будет применяться также и к владельцам рынка, то есть компаниям, которые здесь сегодня широко представлены. Вот была замечательная таблица, на которой было указано, что на рынке Алкан-Базары чуть больше 1000 контейнеров, и у нас аренда от 7,5 тысяч до 11 тысяч сомов. Если взять среднюю, даже 10 тысяч сомов, очень просто посчитать наш доход, это там в районе 15 миллионов. Да? С этого мы платим НДС, налог на прибыль, платим охранникам, уборщикам, налог на недвижимость и так далее. Да? Не ошибается тот, кто не делает ничего. В любом случае кто-то из 1000 арендаторов моих точно ошибется. Достаточно 1%, то есть 10 человек, и мы получим тогда штраф в районе 10 миллионов сом.
Вот. Если учесть то, насколько эффективно сейчас стала работать налоговая служба, это действительно так, то для них не составит труда через какое-то время найти 10 человек, которые действительно по каким-то причинам злостно или не злостно нарушили это законодательство. Соответственно, для нас это тоже будет означать, не буду говорить громкое слово банкротство, да, но колоссальные риски. Вот, поэтому в связи с этим у меня просьба, можно ли не штрафовать год, а также пересмотреть сумму штрафа, потому что она сейчас очень высокая. Поэтому вот я еще раз очень сильно прошу, давайте определим какой-то срок, желательно в районе года, да, и давайте как-то вот с этим самим штрафом, может, хотя бы нолик уберем, или еще как-то. Подумайте, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, кто будет отвечать? Улсатпын. Алтынбек Канбекович или Данияр Мырза? Ответьте, пожалуйста. Жеңіс, абсолютно правильно. При разработке данного налогового режима, вот Аскар Матхабулович непосредственно и автор, и непосредственно с кем мы разрабатывали данные внесения изменений, как вы знаете, в налоговом кодексе новых появилось 5 налоговых режимов. И как Акылбек Усенбекович и как уважаемый Садыр Нургулевич отметили, это большие риски для бюджета. Мы договорились о том, что мы эти риски будем разделять с вами. То есть ответственность и администрации рынков, и непосредственно предпринимателей, которые работают на этих рынках, должна быть солидарной. Об этой солидарности и о размерах мы неоднократно обсуждали это. Теперь относительно самих штрафов и применения их. Вот как уже было отмечено на рабочей группе, мы договорились о том, что эти штрафы будут отодвинуты до 1 января 2025 года. Кроме того, вот, как уже Акылбек Усенбекович сейчас подчеркнул, что новые пункты по оформлению ТТН и СФ, непосредственно само администрирование, будут открыты пункты, по которым будет непосредственно первое время консультировать. Кроме того, мы с вами договорились о том, что мы также готовы будем нанять и аудиторские компании, которые непосредственно первое время окажут содействие нашим предпринимателям для того, чтобы вывести их. Что касается швейников, по швейникам, вы знаете, у нас особый налоговый режим и особое налогообложение. И в части применения ТТН до 2027 года они освобождены от применения ТТН. То есть это еще один шаг. Но это должно быть тоже солидарно. Швейный сектор тоже должен выходить из тени, как уже было отмечено. Поэтому я думаю, что эти вопросы полностью отрегулированы. С нами это было солидарно. Что касается штрафов, я думаю, что в этом направлении мы, как уже отметили, будем готовы, чтобы администрация была тоже заинтересована в том, чтобы было правильное администрирование на рынках. Спасибо. Рахмат. Чингиз Райханович, вы удовлетворены ответом? Если нет, то можете еще раз задавать вопросы для уточнения. Не бойтесь вообще, не бойтесь. Не то, что напугали, даже вот ладошки вспотели, Садыр Нургулевич, на такой сцене ни разу не говорили и так прямо откровенно. Откровенно, открыто говорите. Не стесняйтесь и не бойтесь. Я понимаю, для чего нужно миллион сом, да, чтобы мы поняли весь груз ответственности и начали очень серьезно относиться к этому. Я вас уверяю, Данияр Джолдошевич, никогда в жизни владельцы рынков и наши предприниматели не относились так серьезно к налогам, как на сегодняшний день. И вот цифра с 6 нулями, она в нас больше страха внушает, да, а когда человек боится, он допускает еще больше ошибок. Так, Данияр Мырза, сизге суроуда, кайсыл жерге негиздеме алдыңыз? Миллион штраф салганда, неден алдыңыздар? Аны кичирейтсе болбойбу, миллион деп сразу эле миллион салбай, азыр жооп берсеңиз, неге миллионду коюп койдуңар сразу эле, дароо эле? Негизи жаңы салык кодексине жаңы режимдерди киргизип аткан. Отуруп алып эле жооп бере бериңиз. Микрофонго. Рахмат. Негизи жаңы салык кодексине режимдерди киргизип атканда ишкерлер менен бирдикте эметкенбиз да, анан кийин жанагы жоопкерчиликти да тең бөлөлүк дегенбиз. Анткени 0,1 деген режим эч жерде жок. Бул биринчисин. Экинчиде Дордойдо особый режим. Өзү ыктыяры менен, ишкер өзүнүн ыктыяры менен айтат да, мисалы үчүн менин товар оборотум мынча деп. Аны эч ким келип текшербейт. Только ТТН аркылуу эле текшеребиз да. Ошон үчүн жанагы эгерде салык төлөбөй же эмелерин толук көрсөтпөй турган болсо, алда жоопкерчилигин тартыш керек да ошол. Салыкчы, сиз жооп берип коюңуз, тагыраак. Садыр Нургулевич, бул жерде штраф 1 миллион эгерде ошол ишкерде ККМ аппараты жок болгон болсо, бул мындай базардын ээси менен
ошол контейнер несі договор түзүп атканда ошол жерде контролдук кассалык машинаны сурап эле койса, эгерде бар болуп баспай айткан болсо, бул жерде базаркомдордун, базар ээлеринин такыр ответственности жок. Бул жерде эгерде сиздер берген ишкерге, арендага, ошол ишкерде такыр эле ККМ жок болгон болсо, ошол убакта сиздердин жоопкерчиликтериңиздер пайда болуп калып атат. Поэтому бул жерден 1 миллиондон эме кылбаш керек. Мына мисалы бүгүнкү күндө шаардын канча торговый центрлары бар, биринде дагы штраф болгон жок. Эмне себеп? Потому что договор түзүп атканда эле, ишкер менен договор түзүп бүткөндө эле ошол жерде ККМ жок болсо, договор түзбөйт, ошонун негизинде анан ответственность хозяина рынка снимается. Поэтому я не вижу здесь вообще таких больших проблем. Да. Урматтуу ишкерлер, бүгүн атайы мен сиздерди чогултуп атамын. Мамлекеттик тиешелүү кызматкерлердин бардыгы менен отуруп, ийри отуруп түз кеңешели деп. Анан эч нерседен тартынбай, коркпой айтыңыздар. 1-июлдан баштап биз ККМди киргизебиз деп атабыз да базарларга. Анан кийин дагы көчөгө чыгып, дагы барып калбайын деп атам да, ошон үчүн ушул жерде бардык баягы тиешелүү базарларды түшүнгөн, анан өзүнүн сунушун ачык айта ала тургандарды, балким башка бир жыйынтыкка келебиз. Балким ЭТТНди жок кылабызбы дегендей, же болбосо ал эми баягы Белоруссияда иштейт экен, Орусияда жок экен, Казакстан киргизип туруп кайрат мен кылыптыр. Анан биз эми киргизебиз деп атабыз. Балким ошол жагынан сунушуңуздар барбы? Ачык айткыла деп атам мен, ачык. Бул жерде коркпоңуздар. Же эмне кирип атканда коркутуп койдубу силерди? Эч ашыкча сүйлөбөгүлө деп. Коркуткан жокпу? Акылбек Сөнбекович. Ачык айткыла, Аскар Маткабылов, сиз ачык айтыңыз мынакей. Ушул жерден чечишибиз керек, анан көчөдө эч кандай ызчуу болбош керек да, ушул жерден чечкенден кийин. Иштеп атабы? Иштеп атат. Садыр Кожоевич, рахмат ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге. Анан мен акыркы мынакей тактоо 1 миллион сом жөнүндө айтылып атпайбы? Бул жерде баягы былтыр жана налоговый кодексте эметип атканда солидарный ответственность деген биз бирге каршы болгонбуз, бирок ошол жерде миллион сом жасалып калганда, анткени налоговый дагы силер дагы. Бул жерде бирге логикада болбой атат да, например, Ташматов предприниматель, ал болсо теги налог төлөбөсө бизге 1 миллион сом салып атат да базар ээлерине. Анан бул жерде биздики оңой эле администрирование. Налогтон келдиби предупреждение, ушу төлөбөй атат деп. Биз анын контейнерин жаап коебуз. Анан мен Чыңгызды апаптап коеюн деп атам. Коркпо, бул жерденчи. Апаптап коюңузчу. Ооба. Бул жерден эми мына айтылып атпайбы жана торговый центрларда элечи андай мына андай нерселер болгон экен да. Ал эми, например, бирөө налоговый нарушение болсо, аны биз жаап коебуз. Болду. Ошол менен жабылып калат. Бирок азыр биз тестовый режимге кирели деп да мына Пономарев айтып кетти. Жанагы 1 январь 25-жылга дейчи эми жаңы режим менен кирип атабыз да. Анын плюстары бар, минустары бар. Ошону бир тестовый режим бир карап көрсөк, плюстарын, анан минустарын, анан жанагындай штраф тигиндейлерди карап көрүп, анан кийин дагы кайсы бизде минустар бар, ошолорду жойсок деген ой бар да. Анан плюстарын кабыл алсак. Анан ЭТТН боюнча көп талкуу болду. Биз учурдан пайдаланып налоговиктерге дагы чоң ыраазычылык билдиргисели, тетиги январдан баштап мына ушул майдын аягына дейин чогуу бүт ишкерлер менен кеңешип жана ИПга өтөлү регистрация кылалы, мынакей 1 июлдан баштап жаңы режимге өтөбүз деген аябай чоң жумуш өттү. Канча деген суроолордун баарына жооп бердик. Канча деген талкуулар болду. Анан эми акыркы жолу ЭТТН боюнча мына акыркы эле ушул бир 10-15 күн болду. Жанагы ЭТТНди централизовать этели. Мынакей карго компания мынакей Рахим отурат. Булар өзүлөрү ЭТТН жазып беришет жанагы ишкерлерге. Анан кийин ЭТТН боюнча ушу карго компания жооп берет. Ошондо мындай оңой болот экен да. Анан башка карго компаниялар кыскасы сүйлөшүп алдыңар, бирок карго компаниялар башка компаниялар дагы жазып берсин өзүлөрүнүн кишилерине. Анан биз болсо тиги базарлардан точкаларды ачып берели, жанагы түшүндүрмө жанагы ошол жерден келип, ошо ЭТТНде ошол жерден булардын точкалары болот да, ошо карго компаниялардын точкалары болот. Ошол жерден анан ЭТТНди эметип кетишет. Булардын кишилери отурушат. Анткени анда ЭТТНде ар бир ишкерге бирден бухгалтер болуп калат экен да.
Аны ошон үчүн коркуга чыккан. Азыр эгер централизовано биртикем жана бухгалтерлерге тиги эмесин төлөп берет, 500 сомдонбу, 1000 сомдонбу ар бир ишкер айына. Ошол бирок ошол бухгалтериясын РТТМ боюнча ошол карго компаниянын жана централизованный бухгалтериясы жүргүзөт. Ошого баардыгы мындай Макул болушту, а? Макул болду. Туура болуп келечет да ошого. Анан мына былтыртан бери өзүңүз көңүл буруп атасыз соода тармагына. Эми экономиканын кан тамырлары соодада. Анан соода аркылуу бул жерден мен эң эле колдоп атам. Анткени биздикин аябай жеңилдетилди. Мындай жеңилдик вообще дүйнөдө жок чын айтканда. Бирок мунун аркасы жана учет менен контроль болуп атпайбы? Учет. Анан учеттон жанагындай мына сразу эле түшүп атпайбы? Биздин казынагачы, мамлекеттин. Анан ошонун аркасында бизде туура түшүндүргүзүп, биз учетун берели. Анан кийин 0,1% деген эми жок да ишерде. Ошону баягы биз ишкерлерге түшүндүргүзүп, анан кийин биздин мамлекеттик саясатты колдоп беришибиз керек. Здравствуйте, дорогой Садыр Нуркожоевич, Аклабек Усимбекович, дорогие наши руководители, дорогие наши коллеги. Буду говорить на русском, мне так легче выразить свою мысль. Я простой предприниматель Форт Аберон. Что хочу сказать? Ну, идет работа, большая работа. Вот представляете, столько лет мы жили вот в таком пространстве, мы платили налоги, но кто-то не платил. А за 3 года это все сделать, это очень тяжело. Я пришла на базар не от хорошего. Но мне сейчас тяжело, на данный момент. Рахмат налоговиктерге, они день и ночь работают. Рахмат администрацияга, аларды эле иштеп атышат. День и ночь наши налоговики у нас там ночуют. Саат 8-те келишет, саат 8-те кечине кетишет. Баары түшүнүктүү. Бирок бизге кыйын болуп атат. Вот логин, пароль. Я вот уже сколько раз говорила. Например, вот Салкиджи. Очень тяжело с ним работать. Очень тяжело. То он зависает, то программа. Я сколько раз подходила, говорила, мы на собраниях тоже встречались. Программа кичине многоступенчатый болот атат да. Кыйын болот атат бизде иштегенге. Логин, пароль бердиңиз, то иштейт, то иштебейт, то иштейт, то иштебейт. Тяжело. Түшүнүктүү. Салыкчынын орун басары чыгыңызчы жана IT боюнча неге скоростуңар мындай зависать этип атат? Эмне проблема барбы? Акча каражат жетпей атабы, же техника жетпей атабы? Айткыла да ким? Алтынбек мырза. Айтып турбайсыңарбы ушуларды? Өзүңөр контролдо койсуңар. Сурасаңар биз өкмөт бөлүп берели. Акча бөлүнүп берген жаңы серверлер. А эмнеге анда зависать этип атат деп атат? ЭТТН системасы зависать этпейт. Жалоба келген эмес. Парольды алып атканда зависает деп айтып атпайбы? Логин парольдор как положено выдается, потому что бизде минутасына 1000 деген документ келет, токтоп калса анда бүт товар оборот Кыргызстанда токтоп калат да, андай болушу мүмкүн эмес? Жок, вы ошибаетесь. Очень часто зависает. Вот поверите, мы даже патенты, вот когда до этого у нас патенты были, да, мисал үчүн бир рядта багыш бирөөдө компьютер бар. Анан баарыбыз ошого чуркайбыз да. Мындай кылалы азыр. Алтынбек мырза, сиз өзүңүз көзөмөлгө алып туруп, айтишник менен, орун басарыңыз менен бул айымды алып барып туруп, бир жарым саат, несколько раз текшерип көрөсүңөр, анан мага айтасыңар результатын. Туурабы же туура эмеспи, же кандай экен, түшүндүңүздөр, а? Эгерде скоростка эмнелер керек болсо айткыла да, силер айтып турбайсыңарбы? Жарайт. Ойлоруңарды ачык айткыла. Мен атай чогултуп атам, мына мен арбитр болушум керек да. Эгерде өкмөт чындап эле предпринимательдерди, ишкерлерди кыйнап баратса, анда биз жеңилдетишибиз керек, ошол жолун карашыбыз керек. Эгер чындап эле мамлекетке ушундай неме болуп бараткан болсо, анда дагы бир көзөмөлдү күчөтүшүбүз керек дегендей. Ошон үчүн баягы кеңешип кескен бармак оорубайт деп силер менен ошо акылдашып атабыз бүгүн. ККМ боюнча болсо, эми аны акыры киргизебиз. Бары бир эле ККМга өтүшүбүз керек да. Мына Акылбек Усенбековичтин докладынан уктуңуздар. Бүтүндөй Алмата почти 90-95% кирип иштеп атат. Биз эле да илгерки эме менен отурабыз. Аны киргизишибиз керек. Анан ЭТТН боюнча мен бүгүн ойлогом, балким башкача чечим кабыл алабызбы деп. Аскар Маткалович айтпадыңызбы? Биз макулдаштык, бир вариантын таптык. Ошону киргизе турган болдук деп. Садыр Нуркожоев биринчи эле кызматка келгениңизде да Ош базарды кыдырдыңыздар эле. Жунушали Байбек мэр болуп турчу эле. Ошондо мен чыгып сизге алдыңызда сөз сүйлөп, ошо Ош базарынын тартиби боюнча эме кылдык эле, сөз сүйлөдүк эле. Азыр Ош базардын бүт адамдарын ККМга өткөзүп атабыз. Биздики почти 90% бул киши айткандай өтүп калдык. Баары түшүндүрмө иштери жүргүзүлдү. Бирок ошо Ош базарга 1 жыл болобу, 2 жыл болобу,
бирдике тартип киргизиш керек болуп атат. Сизден сураныч, ушу тегерек четтин баары стихийный торговля, арабакештер эми ичинде месталарга такыр кирбейт, акча төлөгүсү келбейт, жана налог төлөгүсү келбейт. Ушуларды бир тартипке келтирип, биздин Ош базардын өзүнүн союзуна колдоп берсеңиздер болот эле. Менин атым Тимур болот. Мадина базарынан келгем. Менде бир сунуш катары бар да, суроо деле жок. ЭТТ боюнча. ЭТТ боюнча карап атабыз, вот жанакы салык кызматынын приложениясы бар экен, видео урокторчу. Аны полнун карап чыктым, анан ушунда бир эме маселелер чыгып атат. Көбүнчө аякта оптовый торговля, экспорт деген эме упор болот да ошогочу. И жанакындай эмелер көп экен, функцияларычы. То есть мен мисалы розничный торговля отурам, розничный жөнүндө көп нерсеси жок экен, в основном касается оптовый экспорт экен. Ошо боюнча бир суроо бар эле, кичине ошо ЭТТнын системасын чуть-чуть упрощенный кылып койсо, аябай жакшы болмок эле. Жана кассовый аппараттыкына кылыпчы, то есть переход ссылкалары азайтып, элге попроще кылыпчы. Анткени Мадина базарда дагы башка чет өлкөдөн келген жарандар бар. Алар орусча эмес, кыргызчасын деле түшүнбөйт да, ачык айткандачы. Оор болуп калат. Ошо менин бир эле суроом бар, ушу ЭТТнын системасын. Түшүнүктүү. Салыкчы жооп бериңизчи. Болобу, мүмкүнбү ошондой? Нуркожоевич, бул жерде розничныйда ЭТТнди жазыштын кереги жок да, ККМ аппараты гана жетиштүү. Эгерде оптом сатсаңыз, башка мисалы экспортко кеткен болсо, анда да ЭТТнын заполнение болбойт. Только Кыргызстандын башка базарына же магазиндерге сатчу болсоңуз, ошол учурда гана ЭТТнын заполнение болот. Биз жана айтып кеткен мобилдик тиркемени жаңы эле киргиздик. Ошондон бир аз жана турмешелерин толугу менен жок кылып туруп, мен ойлойм, 1-июлга чейин биз бул тиркемени жакшына кылып туруп иштетип каласыздар да. Буга кепилдик беребиз. Жооңузду алдыңызбы? Толук алдыңызбы? Жакшы. Так, сиз. Саламатсыздар, урматтуу президент, урматтуу Акылбек Сөмекович. Мен суроом салык кызматынын башчысын эле. Мен Кара Суу базарынан ишкер Жолборсов болом. ЭТТнду биз Кара Суу менен эле дордо иштетет экенбиз да. ЭТТнын СП биз эле жазат экенбиз. Калган базарлар ККМ иштетет экен да. Ушу ЭТТн боюнча бир өткөн мезгил кылып ушу 6 айдын ичинде ушу 25-жылга чейин ушундай бир сурок берсеңер, ушу ЭТТни жазып атканда адашуучулар болот, ошолорго мындай штраф айып пулдарын салбай. Бизде азыр остаткалар бар. Остаткаларды кандай кылабыз? Аларга кандай биз шот фактура жазабыз? Остаткаларда шот фактура жок. Ошол жөнүндө былтыр 10% төлөйсүңөр деп элдер ошолдон наразычылык чыккан. Азыр Алкан базарынын жетекчи сайты бул Валберс, Озон, Кытай сайттары, Пиндодо, ошол сайттардан элдер түзмө-түз өздөрү заказ берип, остаткалар бар. Ошо остаткалар боюнча аны кандай ЭТТнге киргизебиз? Ар бир базар кайсыл жерде базарлар болгон болсо, ошол жерде базар менен биргелешип, ошол жерден бизге бир помещение берген болсо, биз өзүбүздүн инспекторлорду коюп беребиз. Коюп беребизден алар ошол жерде ЭТТн жазганга сиздерге үйрөтүп берет, же болбосо такай сиздерде жана айтып атпайбы, 5-класстын образованиясы менен болот депчи. Ошолордун ишмердүүлүгүнө мындайча айтканда ЭТТн жазып бергенге ошол жерде такай отурат. Относительно то, что жана остаткалар боюнча 1-июлга чейин биз сайтты ачып койгонбуз. Ошол жерге кандай остаткаңыз болсо, ошонун ашыгы менен болсо да киргизип кое бергиле. Мен мынаны сурайын дегем, эми чоң адамдарга чоң акча проблема, кичинекей адамдарга кичинекей проблема дегендей, мен өзүм кичинекей ишкермин, азыр убактылуу үйдө балам мененмин, местамда сатуучу бала иштейт. Кече налог боюнча түшүндүрмө келишти, сатуучу балага дагы патент менен сотсуз төлөш керек. Если төлөбөсө барса 13.500 штраф деди. Анда ККМ менин атымда, сатуучу баланын атында эмес, анан кандай кылсак болот? Анда эмне үчүн патентти жойдук? Эми мурун патент менен эле иштейт элек да, сатуучуга төлөбөйт элек. Азыр патент менен мурун иштегенде, патент менен дагы бир кишини алып турган болсо, ал кишиге да патент алчысыңар. Азыркы убакта жанагы 15 миллионго чейин оборотто дагы бир ишкерди патентсиз эметсеңиздер болот, каттатсаңыз болот. Ал өзгөртүү былтыр кодекска кирген. Ошол эгерде балаңыз же жолдошуңуз сиз менен кошо соода кыла турган болсо, анда бир патенттин негизинде эле бир регистрация менен жүрө бересиздер.
Жок, жолдош эмес, башка эмес, жөн эле Башка студент киши бала. болсо деле, башка киши болсо Ошол деле, эле бир неме кишинин белгилей берет. 2 кишиге чейин уруксат да. Рухсат, Не. макул, рахмат. Сертификация боюнча биздин мамлекетте бир аз проблемада товарлардын толук ачык көрсөтүп берүүгө даярбыз. Мамлекеттик толук политиканы колдоого даярбыз. Ошол эле учурда сопровождающие документы товаров есть. СГР, свидетельство о государственной регистрации товаров, жана ошондой эле сертификация качества товара. Бул жерден мындай болот да, 3 айга чейин, 1,5 айга чейинки рассмотрение болуп калат да, за счет этого биз документти кайра жазып берүү мүмкүнчүлүгү жок болуп калып атат. Сертификация качества боюнча. Данияр мырза, жооп берсеңиз. Сертификация боюнча азыр толук жанагы товар номенклатураны атыш үчүн айтып атасыз да. Азыр таможня менен чогуу содурмуз үчүн иштеп атабыз. Булар жада запчасттардын түрлөрүн сертификацияга келет да. Ошолордун толук берсеңер, биз толук көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар деп аткан сөз да. Ал үстүндө уже 1 айдан бери иштеп атабыз таможня менен. Жакында анын толук эмесин бүтүрөбүз, лицензированиясын. Сертификациясын, лицензируемый товарлардын сертификациясын бүтүрөбүз. Дагы бир маселе товарный маркировка боюнча. Кайра реэкспортко кете турган товарлар, ошолор боюнча мындай толук түшүндүрүү иштерин открытый информация катары бир аз доступтарды берсеңиздер да жакшы болот эле. Анан сунушум бар эле, эгер мүмкүн болсо, базар ээлери определенный участок бөлүп бере турган болсо, биз толук обслуживать эте турган бухгалтерский компанияны коюп берүүгө да дайынбыз. Түшүнүктүү, муну бажы кызматы силердин ишиңер экен. Колго алгыла, бири-бириңер менен дайыма координацияда болуп тургула, салыкчы, бажычы, анан Минэконом бардыңар. Ишкерлерге колдон келген жардамыңарды көрсөткүлө. Ишкерлер бул мамлекеттин экономикасынын двигатели. Жүрөгү, кыймылдаткыч күчү жүрөгү болот. Ошон үчүн жөн эле мындай эптеп күн өттү, зарплатым жүрүп атат деп отурбастан, өзүңөр ушуларды угуп, анан инициативаны өзүңөр колго алып, бири-бириң менен байланышып, шарттарды түзүп бергиле да. Дордой Абировфорттон келди белем. Жеке ишкермин. Биздики көйгөйүбүз базардагы ошо ЭТТ электронный счет фактураны жазыш көйгөй болуп атат. Себептегенде бизде ошол эле Дордой тармагында улуу эжелерибиз, аталарыбыз, апаларыбыз бар. Алар баягы компьютер тармагын өздөштүрө албай калган соң, ошо электронный складка электронный товарооборотду киргизиш бир чоң көйгөй жаратып атат. Анан биякта жана налоговыйдын өкүлү айтып отурат, баягы силер товарыңарды биринчи канчанчы июлга чейинби амнистия берди, киргизип алгыла деп электронный складка. Ошол электронный складка киргизиш көйгөй жаратып жатпайбы? Себептегенде бизде ошо апаларыбыз, эжелерибиз ЭТТ эмес, счет фактураны жазганды билбеген соң, ошол электронный складка товар киргизиш көйгөй жаратып атат. Анан ошол жагында узартып бересиздерби? Электронный счет фактураны жазып берген жагында кичине жеңилдетип бересиздерби деген суроо. Салыкчы жооп берчи. Садыр Нуркожоевич, бул боюнча биз мынан базардын ээлери менен сүйлөшүп туруп точкаларды ачып атпайбызбы? Ошол точкаларга эле келишсе, биз толугу менен ошол апалар болобу, ким аксакалдар болобу, ошолордун бардыгына толугу менен складка киргизип бергенге дайынбыз. То есть силер азыр налоговый, салыкчылар ачып берип атасыңар, э? Анан ошол жерге келип, жаздырып алып туруп эле кете берсе болот. Баякыдай болбойбу, өзүңөр даяр болбой калып ызы-чуу чыкпайбы анан? Кезекке эле жүздөгөн кишилер болуп туруп калбайбы? Жок, эгерде ошол базардын ээси бизге шарт түзүп берген болсо, биз ошол эле учурда барып, отуруп бардыгына жардам берип коебуз. Толугу менен ошол кампасына кандай товар киргизиш керек? Базардын ээлерине жүктөбөй өзүңөр эле ачпайсыңарбы? Ал жерде орундарды берсе, өзүңөр эле ачкыла да, базардын жетекчилерине жүктөп коюп эртең дагы ызы-чуу чыгарасыңардар. Орун таап берсе, өзүңөр организовать эткиле да. Базардын жетекчилери шарт түзүп берсе дебейсиз. Бул силердин ишиңер да. Мен Элитстрой базарынан Темирбаев Адлет. Маселенин көбү келип эле Дордойго такалып калып атат да биздечи. Жеке ишкердик ачканыбызга 1 жылдын жүзү болду, иштеп келебиз. Бирок Дордойдон биз эч кандай ЭТТ, эч кандай документ ала албайбыз. Биринчиден ал жерде эми Дунган Кытай жарандарлары отурат, алар жөнөкөй чекке товардын атын толук жазып бере алышпайт. Аны биз өзүбүздүн немеге ИПыбызга каттай албайбыз ал товардычы.
Бул боюнча биз жана айтпадыкпы, атайын пункттарды ачабыз депчи. Бул бир, экинчиден буга чейин бербеген себеп биринчи июлга чейин мындайча айтканда бошотулган болчу да. 1 июлдан кийин уже бериш керек болот. Биз, конечно, штрафовать ете албайбыз, бирок бизге кайрылсаңыздар, биз ошол ишкерлер менен ишти жүргүзүп, сиздерге ошол ЭТТНди жазып бергенге аракет бардык, аракетти жумшайбыз. Анан дагы кошуп кетейин. 1 жыл мурун ККМ аппаратын киргизип атканда элдин баарды айтып атканда мээбиз жетпей атат, бул вообще эле сложный аппарат экен. Бүгүнкү күндө уже көп ишкерлер айтып атат, бул жеңил экен, ушул боюнча эле калтыргыла деп. Мына өзүңүз да айтып атасыз. Баткен области, Кадамжай район, Байман-Батыр базары. Мы снизили аренду, так как попросили снизить арендную плату на 30%, все базары снизили. Мы заключаем договор напрямую с арендаторами, но у нас есть очень шустрые люди, они передают это на субаренду. И у меня такой вопрос. В таком случае, как отслеживать? Давайте я юридически вам подскажу. Вы можете просто в договоре, да, с предпринимателем, который у вас купил этот контейнер, вы можете в этом договоре указать, что одним из пунктов, да, является обязательное, да, имение ККМ. В случае передачи в субаренду также ответственность несет ваш арендодатель. И ошондо он будет потребует у того своего арендодателя. СФ ЭТТМ боюнча айта кете турчу жагдай бар. Биринчиден, бир складтан экинчи складка товар перевозка болгон учурда только электрондук счет фактура болуп калса, бул учурда никак невозможно болуп калат. Анткени электрондук счет фактура бул финансовый документ, факт подтверждения продажи деп айтылат. Ал эми ЭТТМ болсо, бул товардын жылуусу боюнча бир жерден экинчи жерге ташуу маселелеринде колдонулуп турган документ. Муну бириктирүү азырынча эрте деп эсептейбиз. Себеп дегенде Кыргызстандын ичинде 5-6 базасы болуп, ошол эле чоң заводдор бар. Бул өндүрүшкө аябай көбүрөөк татаалдаштыруу түзөт да. Мисалы Бишкектеги складынан Чаткалдагы бир базасына май алып барайын десе, ЭЦФ жазса уже налог. Бул жерде ЭТТМ колдонулат. Ошондо мүмкүн суроону бир документ менен контролдо же ЭЦФстын карап кое берерсин, же ЭТТНин карап кое берерсин деген маселе коюлса болот. Экөөнү бириктирип салуу маселеси али эртерээк да. Анан кимде мындай оор шарттар болуп аткан болсо, жаңы элеке Аскар байкеден да суранат элек. Бизге эгер участоктарды бөлүп берсеңиздер, биз ошол жерде толук сопровождающий бухгалтер коюп берүүгө даярбыз. Түшүнүктүү. Бул маселе боюнча мен түшүнүктүү эле болду окшойт, баарыбызга тең. Мына крупный оптовиктер менен мына экономика министри, салыкчылар бирге иштегиле. Крупный оптовиктер менен, анан средний оптовиктер менен ошол негизи макулдашып, жана базардагы ЭТТНдарды жазып берчү точкаларды биргелешип ачып туруп, анан баягы кезекке көп күтүп туруп калбагандай кылып туруп иштешиңер керек экен да. Туура болобу ошондо? Эми бүттү го дейм. Мейли, акыркы жолу сизге береличи. Мен Ош шаарынан Борбордук базарынан келдим. Жеке ишкер, фамилиям Мегенберди уулу Адилет. Борбордук базарда иштейбиз, 0,5% ставка менен иштейбиз. Товар оборот бизде бир аз көбүрөөк болгон үчүн ошондой ставканы өзүбүз тандап алганбыз. Ошол 0,5% менен иштегенге бизге ККМ жетиштүү болобу? Бизде эми розничный эле торговый эмес, оптовый эмес. Андан башка дагы керектелчү мына ЭТН аркы электрондук склад сурашат да, айтышат, бизде налоговыйдын балдары келип электрондук складыңар барбы деп сурашат. Электронный складты сиздердин, мисалы поставщиктериңиздер сиздин электронный складыңызга ыргытып туруш керек да товарды. Сиз эгерде ошол поставщик сизге чынында эле ошонун баардыгын поставка кылган болсо, сиз по умолчанию анын баардыгы сиздин электронный складыңызга отурат. Биринчи 10 күндүктө күтүү режиминде турат да. Ошондуктан бул даже сиз карабай жүрсөңүз, главное ККМ уруп турган болсоңуз, биз ошонун баардыгын электрондук складыңыздан көрүп турабыз да. Жетиштүү ошол. Антип сиз электрондук товардын накладной бир жака жазганга кереги жок сизге. Бизден требование болбойт, да? Анан ККМ аппарат боюнча
айтылган эле башында болот, кеңири болот, бекер таратылат деп. Бекер таратылган жок, пока что өзү сатып алатабыз. Дагы сатып алыктер дагы көп биздин борбордук базарда. Ошолорго жетеби, бекер же жетпейби? Же сатып алыш керекпи? Бүгүнкү күндө уже мисалы биз дефицит кезинде 30 000 аппарат керек болуп аткан да. А бирок бүгүнкү күндө уже где-то в порядке 20 000, 25 000 аппарат керек дегенден ушунун баарын таратып атабыз. Сиздерге да жетет, бүт бекер аппараттарды беребиз. Анан кимде-ким эгерде бир банктардан процентке алган болсо, ошол банктарга кайтарып, мамлекеттикин бекер алып алса болот да. Макул, рахмат, суроом жок башка. Жанагы 10% боюнча бизде калып калган складыбыздагы, кампаларыбыздагы товарларыбыз буга чейин счет фактурасы жок келгендери дагы бар, документ жок келгендери бар. Анан ошолорду санап туруп 10% штраф салып атат да. Бул жагы кандай болуп калат? Өзүбүздүн товарыбыз өзүбүзгө душман болуп калабы ошондо? Жок, аны мен жана башында айттым, сиздер өзүңүздөрдүн кампаңыздарга 1-июлга чейин кириште болсоңуздар болот. Канча товар болсо ошонун баарын. Биз болгону штраф кылып атабыз, эгерде ошол ишкер отуруп алып туруп, мен билбейм каяктан алган, асмандан түштү деп да отурушуп атат да. Анан асмандан түшкөн болсо анда 10% сага мындай асмандан түшүп калып туруп 10% төлө деп атабыз. Эгерде сиздер мен могул жерден алдым, могул магазинден алдым деп туруп адресин берип койсоңуздар, биз өзүбүз мисалы Бишкектен сатып алынган болгон кампадан болсо, биз Бишкектеги салыкчыбыз ошол кампага барып сизге жаздыртып берет. А эгерде ошол жерде кээ-биркилерде чындап айтканда салыкчы барган болсо, каяктан алдыңыз товарды, ушун документи кана деген болсо, мен асмандан огороддон казып чыктым, эмне дейсиң дегенде, анда 10%-ын төлө деп туруп ушундай шарттарды коюп атабыз да. Бул да айласыз. Эгерде мен могул адрестен сатып алдым, мындай ишкер бар экен, мисалы Дордой дыйкандан алып чыгып кетти, же Азиз базардан алып чыгып кетти деген болсо, ошол адрес сатып берсе, биз бияктагы Бишкектеги салыкчыларыбыз барып ошону сиздин атыңызга жаздыртып беришет, бүт баарын. Бирок мен ойлойм, бунун баардыгы маселеси 1-июлга чейин күткөн. Азыр 1-июлдан баштап сиз бүт айтып аткан маселенин баардыгы чечилген атат да. Биз буга чейин дагы сиздер менен биздин мамлекеттик кызматкерлердин жолугушуулары далай жолу болгон. Сиздердин сунушуңуздарды уккан, эске алганбыз. Андан кийин бул бияктын дагы сунуштарын мамлекеттик кызматкерлердин сиздер дагы макул болуп кабыл алгансыздар. Анан бүгүн дагы мына жолугушуп отурабыз. Эми бул дагы акыркы жолу болбойт. Мындан кийин дагы бир нече жолу жолугуп, анан жанакы киргизип аткан схемаларды урматтуу салыкчы биргелешип иштеп, бул ишкерлер менен. Албетте баягы көч бара-бара түзөлөт дейт. Башында эле тим эле жипке тизгендей болуп кетпейт. Талаш тартыштар болот, ар кандай кемчиликтер болбой койбойт, болот. Ошону биргелешип түздөп кеткендей болгула. Анан бул жигит айтып атпайсызбы сиз жана самовнушение болуп аябай коркуп атабыз деп. Мындан да оор мезгилдерди мамлекет 34 жылдан бери өткөрүп келген. Албетте башында кичине кыйынчылыктар болот, бирок бара-бара көч түзөлөт дегендей түздөлөбүз баарыбыз. Анан бизде бир эле мамлекетибиз бар, мына баарыбыз эле ушул мамлекеттебиз да. Ар бирибиз ишкер болобу, мамлекеттик кызматкер болобу, милдетибиз күчтүү экономиканы түзүү. Күчтүү экономиканы түзсөк, албетте күчтүү мамлекет болот. Күчтүү мамлекеттин келечеги кең болот. Демек биздин келечек муун, балдарыбыз, небере чөбөрөлөрүбүз күчтүү мамлекетте өзүн эркин сезип, мындай алдыга кадамды ишенимдүү таштап анан жашагандай болот да. Биз ошолорго кийинки муунга жакшы мамлекетти, күчтүү мамлекетти, ирээттүү мамлекетти таштап кетишибиз керек, экономикасы күчтүү мамлекетти. А эгерде биз бири-бирибиз менен макулдашпай, ушундай бир ар кандай бардак боло берсе, анда албетте биз күчтүү мамлекетти түзө албайбыз. Мен деле башым оорутуп, эмне кылам деп туруп эптеп бир мөөнөтүм өтүп кетсе болду деп отура берсем болот эле. Бирок мен анте албадым мына. Акыркы 3,5 жылдын ичинде эмне деген жумуштар жасабадык. Ар бир колубуз жеткен жердин бардыгын ушинтип иреттеп келатабыз. Мына эми салык системасына да жеттик. Бажы системасын толук иретке койдук. Эми салык системасын койсок, андан кийин анан калган жумуштар өзүнүн ирети менен, нугу менен кете берет. Анан дагы бир жолу айтам, ишкерлерди өтө кыйнап ийбегиле, салыкчылар акылдашып, макулдашып жасап тургула.
анан биринен баштап бул системаны киргизгенден кийин карап турабыз биз дагы. Мен арбитр болуп беремин. Эгерде ошончолук эле кыйынчылык болуп баратса, анда башка чечимдерди сиздер менен макулдашып туруп анан кабыл алабыз. Анан чекит коюп турабыз. Бүгүнкү талкууга катыш бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздерде дайыма ийгиликтер болсун.